Assalamu alaikum, урматтуу кайдыгерлик оорусу менен ооруп аткан жалпы мекендештер. Ошентип баштагым келип атат. Себеп дегенде бир той болсо 500дөп, 1000деп тамак болсо барабыз. Же болбосо бир гей парад болсо, же болбосо жасалма дейбизби, же чын дейбизби, коррупционерлерге каршы деп чыксак, жасалма жол менен аябай эл көп топтолот. Бирок чын жүрөктөн кыргыз үчүн күйгөн Жапаров Садыр Нуркожоевичти колдоо акциясында кече 200дөй, 300гө жакын адам чыкканы бул элдин өтө кайдыгер экенинин бир белгиси да. Садыр Жапаров эмнеге отурат? Шуну бир толук билсек да. 96-жылдан 2019-жылга чейин 23 жыл убакыт өтүптүр. Кумтөр 23 жылдан бери казылып атат. Жылына 20 тонна алтын казыла деген, ошонун 2 тоннасы Кыргызстанга калат экен, 18 тоннасы Канадага чыгып кетет экен да. Кыскасын айтканда, ошон үчүн отурат. Эгер жападан жалгыз Садыр Жапаров ошол кумтөр кенин Кыргызстан пайдасына иштетилсин деген үчүн эле отурат. Мындай логикалык ой менен ойлобойбу? Президент болобу, премьер болобу? Мындай акылыңарды иштетпейсиңерби? Кудайдан коркпойсуңарбы? Актап чыгарып койбойсуңарбы? Талап коебуз биз. Суранбайбыз, чыгарып койгула, Алладан корккула кичине. Акыретиңерде өтө оор болот. Калп эле Кудай деп коюп туруп анан кылган иштериңерди көрүп атабыз. Мындай бир кагаз окубай жүрөктөн чыгарып сүйлөгүлөчү, бир мындай ачыгын айтайынчы. 4 кагаз жазып берет экен, ошону окуп коюп эле. Көрүп атат, эч кимге таң калбай атабыз. Депутаттар 120 депутат дейбиз, ошондон бир бардыгыңар 100% жаман дебейин. Бир 20 чактысы бар мен сыйлаган депутаттар. Бир 100дөй бир кой десем, койдун авторитети нормальный. Эт берет, жүн берет. Силерден бир да пайдалуу нерсе чыкпайт. Мыйзам, миңдеп мыйзамдар жазылып атат. Бирок ошолор аткарылып атабы? Адамдар сыздап жүрөт. Мошенниктер өтө көбөйгөн азыр. Алдангандар өтө көп. Теңсиздик, милицияларда неме жок, күч жок. Түкүрүк мыйзаны деп туруп 13,5 миллион еврону бөлүп алдыңар, бети жоктор. Уялбайсыңар, Кудайдан коркпойсуңар, арам жеп атканыңардан. Курсагыңарды үй бүлөң ошо менен багып атканыңардан. Бир сөз менен айтканда, Садыр Жапаровду, Адахан Мадымаровду, Мелис Мырзахматовду эл үчүн иштетиш керек. Кыргызга күйгөн инсандар деп мен түшүнөм, билем. Алардын ички дүйнөсүндөгү сүйлөгөн сөздөрүнөн жүрөктөгү сөз тилге чыгат дейт. Булар Кыргызга күйгөн, Кыргызстанга күйгөн чыныгы саясатчылар деп билем. Бардыгын убакыт өзүнүн ордуна коет. Ошон үчүн эгер мен баягы өтө эле кооздоп, мактап айтпай эле коеюн, жаман дебейбиз, иштеп атышат, бирок эл жон терisi менен сезиш керек өзгөрүүнүчү. Эгерде мындай биз бийликке барабызбы, барбайбызбы? Барам деп деле мындай бир баш отун менен киришпей, жараткан кааласа, ниетибизге жараша бир көз караштарыбыз, жашоону өзгөртүшүбүз мүмкүн. Биз деле саясатчыбыз, буйруса Кыргызстан өтө өнүккөн өлкө болот, мен ишенем ага. Туура саясат жүргүзсө, буйруса тез аранын ичинде өзгөртсөк болот. Ошон үчүн туугандар, исламда жашайлы, исламды окуйлу, ошо кыргыз ким экенибизди толук аңдап билип жашасак. Садыр Жапаров акталсын, толук акталып, чыгып, саясатка аралашсын. Биз ошого тилектешпиз. Мырзахматов келип, Кыргызстанга келип салымын койсун. Адахан Мадымаров дагы өзүнүн ордун таап, бир Кыргызстанга салымын койсун деп биз үмүт кылабыз. Рахмат барыңызга.